дистанцияны кармаш керек. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Аябай негизи опасный нерсе да, дистанция кармабасаң. Особенно катуу ылдамдыкта кетип, маселен айыл аймактан тышкары жерлерде, МК туша магистралдарда байкайм, жабыштырып айдашат да. Ал мисал бир нерсени түзүп алат, же алдында бир нерсе чыгып калып резкий тормоз берет. Ошо силер жетишкендей кылып туруп, тормозду жетишкендей кылып туруп, ошондой аралды кармашың керек. Кээ бирлер түбүнө жабыштырып айдагандар. Резкий тормоз берсең жетишпей каласың. Мен Москвада көп байкайм, ушу артынан келип сүзгөндөрдү. Ошол дистанция кармагандыкты ошол байкасаңыздар керек, барыңар деле. Артынан келип сүзгөндөр. Дистанцияны обязательно кармаш керек. МКтан дистанция кармайын деп эле мынтип кетип барсам, ортого бирөө кыпчыгылып кире кетет. Кайра жайлап коюп, кайра кирип кетет. Өзүңөрдүн коопсуздугу үчүн дистанция соблюдать этип айдашыңар керек. Жана ошондой эле катуу айдап баратканда особенно дөңгөлөктөрүңөрдө жакшы карашыңар керек. Жакшы дөңгөлөк салыш керек. Эски кускө дөңгөлөк салбаш керек. Бул правилада жазылуу даже. Высота протектордун жанагындай глубинасы, протектор көрүнүп туруш керек да. Легковойдо 1,6 сантиметр да. 1,6 сантиметр эмес, миллиметр дегеним. Грузовойдо болмай 1 миллиметр, автобуста 2 миллиметр ушундай. Ошо протектор болуш керек. Анан лысый кээ бирлер айдайт, лысый айдап жүрүшөт. Бул сезон эптеп чыдайт. Четинде гейсик, баягы бушуна ала коебуз деп, арзаныраак деп буу алабыз. Ал уже эскирип кеткен, трещиналар башталган. Ушу кайта катуу айдап баратканда аябай залакас тийип калышы мүмкүн. Өз негизи эми бардыгы Кудайдын буйругу менен, бирок Кудай сактанганды гана сактайт. Сактанып гана жүрүш керек. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн пример катары видеолорду да көрсөтө берем. Сүрөттөрдү кандай салбоого туура келет, андай дөңгөлөктөрдү. Дагы эмне айтайын дедим эле. Ошол жанагы айтып кетпедимби? Протектордун минимум 1,6 болуш керек. Бул минимум. Андан өйдө болуш керек да. Протектордун көрүш керек, жирный болуш керек да. Лысыйды таба албай. Ошондой бир дөңгөлөк кокустан бир жарылып кетсе, эч убакта мына бир колдоп айдабагыла да. Трассаданчы мына желательно колдон келишинче 2 колдоп айдагыла. 2 колдоп, бирөөнү бияка, бирөөнү бияка. Эми калаган жериңе кээде чарчайсың, ары мындай кыйшаясың, тигине кыйшаясың, бирок именно ушул катуу айдап атканда 2 колдоп айдап жүргөнүңөр жакшы да. Дур кокусунан анан дөңгөлөк бир нерсе болуп кетип дагы резко кармап калгандай болушуңар керек да. Каяк жарылса ошол жака ойт да. А сен наоборотунан бурушуң керек да, напримерчи. Наоборотунан встречкага чыкпаганга аракет кылып катуу буруп, өзү катуу болот. Мен бирде ошондой болгон да, кармап калгам, бирок көлдөн келатып. Ошону бир эске алсаңар жакшы да. Дагы эмне, дагы ушул кетип бараткан немелерге таң калам, кээ бир кишилергечи. Айдап бараткандан жөн эле мындан ошо жабыштырып айдагандар да көбүнчөчү резкий тормоз берет. Аркасын ойлобойт. Аркасында эмне кетип баратат, кандай кетип баратат. Аны ошентип барып сүзөсүң да. Мен мисалы токтоп атканда аркасын карап турам да, жок беле деп акырын токтогонго аракет кылам да. Резкий эмба неопытный болуп калат водительдер. Аны артыңан келип жабыштыра сүзөт да. Тоже неприятно да, сени сүзгөн. Эми арты дистанция соблюдать этиш керек, алды күнөөлүү го. Бирок эми по-любому неприятный
убактың кетет, проблема ушул. Ошо кичине ошону да карап койгон жакшы да, мына резко тормоз бербегенчи. Ошол.